Пайғамбарлар баяны. Hazreti Şuayb пайғамбар, аға Аллах Тааланын саламы болсын. Теги. Hazreti Şuayb пайғамбар Hazreti Ибрахим алейхиссалам же Hazreti Салих алейхиссаламдын урпактарынан болгон. Эни тарабынан Hazreti Лут алейхиссаламдын кызынан же Hazreti Аюб алейхиссалам менен бөлө болгону тууралуу риваят бар. Hazreti Муса алейхиссаламдын кайнатасы болгон. Лакабы Hazreti Şuayb алейхиссалам чечендиги, данышмандыгы менен белгилүү болгон. Элге укулуктуу, жагымдуу, өтө таасирдүү сөздөрдү айткандыгы үчүн аны Хатибул Анбия, пайгамбарлардын сөз мөөрү деп аташкан. Коомго Hazreti Ибрахим алейхиссаламга билдирилген диндин буйруктарын жана тыюу салган нерселерин үйрөткөн. Жашаган жери Hazreti Şuayb алейхиссалам Акаба булуңундагы Хумус өрөөнүнө чейин созулган Мадиян аймагында төрөлүп, ошол жерде чоңойгон. Араб жарым аралынын түндүк батышында Хижаз менен Палестина арасында Кызыл деңиздин жээгинде жашаган. Мадиян деген аталыш ошол жерде жашап өткөн бир уруу элге таандык ысым болгон. Бул коомдун аты чоң аталарынын атынан Мадиян калкы деп аталып келген. Hazreti Şuayb алейхиссаламдын бала чагы коомдон алысыраак бир жерде атасынын коюн кайтаруу менен алектенип, намаз окуу менен өтөт. Коому бийик тоолуу, чытырман токойлуу, кенен өрөөндөрү бар Айка аймагында жашашкан. Бул жер 9 жолдун тоомунда болгондуктан калк соода сатык менен алектенчү. Базарда болобу, үйдө болобу, айтор соода мезгилинде сөзсүз пейилин тартып, митаамдык кылышкан. Азык-түлүктү сатып алууда кайра сатканга аябай кымбат баалашкан. Таразага сатып өлчөөдө эки түрдүү өлчөмдү колдонушкан. Алганда чоң өлчөм менен алып, сатканда кичине өлчөм менен беришчү. Бөтөн жергиликтердин жолун тосуп, алардын малына зордук зомбулук менен кол салышчу. Ары бери эл өткөн жолдорго туруп алып, жолоочулардын, айрыкча карып арыгандардын, бей-бечаралардын мал-мүлкүн ар түрдүү шылтоолор менен тартып алышчу. Ошончолук көп неаматка, ырыскыга, байлыкка ээ болуп туруп, ага да шүгүрчүлүк кылбай, кайра тескерисинче нааразычылык билдиришкен. Жергиликтүү эл убакыттын өтүүсү менен бузулуп, арам иштерге азгырылып, аталарынын туура жолунан айрылып, жаман жолго түшүп кеткен эле. Алла Таалага ыйман келтирип, ибадат кылууну таштап, өз жолдору менен жасап алган буттарга жана эстеликтерге сыйынышчу. Пайгамбарлыгы мына ушундай туура жолдон адашкан Мадиян коомуна Алла Таала Hazreti Şuayb алейхиссаламды пайгамбар кылып жиберген. Hazreti Şuayb аларга насыят айтып, Алла Таалага шерик кошпой, жалгыз ага гана ибадат кылууга, соода сатыкта алдабоого, акыйкатсыздык менен жалган сүйлөбөөгө, жер жүзүнө бузукулук кылбоого чакырат. Şuayb алейхиссалам: "О коомум, Аллага гана сыйынгыла. Силердин андан өзгө бир да кудайыңар жок. Өлчөмдү жана салмакты таразадан кемитпегиле. Мен силерди жакшылыкта, молчулукта, токчулукта көрүп турам. Бирок мен силер үчүн кыямат күнүнүн ороп алуучу оор азабынан коркомун. О элим, Аллага гана ибадат кылгыла. Силердин андан башка кудайыңар жок. Силерге эгеңерден ачык белги түштү. Таразаны жана өлчөмдү толук сактагыла. Таразадан жана өлчөп саткан кезиңерде кардарларыңарды алдабагыла. Арам жол менен байлык топтобогула. Адамдардын акысына, мүлкүнө, акчасына, нерселерине зыян кылбагыла. Жерде бузукулук жасабагыла. Эгер ыймандуу болсоңор, бул силер үчүн жакшы. Аллага ыйман келтиргендерди коркутуп, Алла жолун тосуп, аны динди бурмалоо үчүн бардык жолдордо олтурбагыла. Эстегиле, силердин аз кезиңерде Алла көбөйттү. Жана бузукулардын акыбети кандай болгонун карагыла. О коомум, Аллага кулчулук кылгыла, жана акырет күнүнөн үмүт кылгыла да, ал жерде акыретте өзүңөргө пайда бере турган амалдарды аткаргыла. Жаман иштерден айрылбай уланда турган болсо, азапка туш болорун. Эгер ал нерселерден баш тартышса, сыйлыкка ээ боло тургандыгын да айтат. Бирок Мадиян коому Hazreti Şuayb алейхиссаламдын сөзүн укпай, ага каршы чыгышат.
ага ишенбегендерге айбат көрсөтүшөт. Азирети Шуайб бардык кыйынчылыктарга, зордук зомбулукка, кордоолорго карабай, Мадиян коомун туура жолго чакыруусун улантат. Ибарат катары кежирленгени үчүн жок кылынган Азирети Нух, Азирети Худ, Азирети Лут пайгамбарлардын коомдорунун башына келген азаптарды жана алардын жок кылынгандыгын түшүндүрөт. Дайыны жок кежирленип, тескери жолго баса берүүлөрүн токтотуп, ыйман келтирүүлөрүн, кечирим суроолорун каалайт. Кежирленүүлөр. Азирети Шуайб алейхиссаламдын чакырыгы көп кишиге таасир этти. Алар топ-топ болуп келип, акыл насааттарын угуп, пайгамбарга ыйман келтирип, анын айткандарын аткарышты. Бирок эл ичинде ага ыйман келтирбегендер да көп эле. Пайгамбардын мындай аракеттери менен жаңы эрежелери дили бузуктардын тынчын алып, түйшүккө салды. Анткени алар мыйзамдуу кирешеге канааттанышчу эмес. Алар мындай киреше менен эч ким байый албайт деп бири-бирин адилетсиздикке тукурушар эле. Чындык үчүн чыркырап чуркаган пайгамбарга: "Эй Шуайб, ата-бабаларыбыз сыйынып келе жаткан буттарды таштоо керектигин, өз мал мүлкүбүздү кантип иштетүүнү сага окуп жаткан намазың буйрудубу? Чындыгында сен абдан ак көңүл, боорукер, акылман кишисиң", дейт. Алар бул жерде намаз деген сөз менен Азирети Шуайб таблик кылып жаткан динди айтышкан. Кайсыл гана дин болбосун, анын тиреги эң чоң ибадаты намаз болуп саналат эмеспи? Намаз акыйкат диндердин эң белгиси болгон. Буга кейиген Азирети Шуайб: "О калкым, айткылачы. Эгер мен эгем тарабынан ачык далилдер үстүндө болсом, анан Аллах өз алдынан жакшы ырыскыларды жиберип жатса, мен силерге каршы чыгып, силерди тыйып жаткан нерсени өзүм жасоону каалабаймын. Мен алымдын жетишинче түзөтүүнү гана каалаймын. Менин ийгилигим Аллага гана таандык. Ага тобокел кылдым жана ага гана моюн сунамын", деген. Азирети Шуайб пайгамбар оор түйшүктөргө, бут тосууларга, кекетип мокотууларга, коркутууларга карабай, элди туура жолго үгүттөй берет. Анын акыл насааттарын түшүнүгү тайкы, өз напсисин гана ойлогондорго оор келгендиктен, алар өчөгүчтүк менен күн сайын жаман иштерин арттыра башташат. Азирети Шуайб пайгамбар нарктуу уруудан болгондуктан, ага жамандык кылуудан, ага айбыгышкан менен ыйманга келип туура жолду тандаган бей-бечараларды четке тартып динден чыгарышат. Коомдун аттуу баштуу капырлары мынтип айтышат: "Эгерде Шуайбга баш ийсеңер, силер сөзсүз түрдө зыянга учурайсыңар". Пайгамбар мындай жорукту токтотууну эскертип, Аллага ыйман келтиргендерди коркутуп, Алла жолун тосуп, динди бурмалоо үчүн бардык жолдордо олтурбагыла. Эстегиле, силердин аз кезиңерде Аллах көбөйттү. Жана бузукулардын акыбети кандай болгондугун карагыла, дейт. Пайгамбардын кайраты. Азирети Шуайб алейхиссалам кайратынан жазбай, өз милдетин так аткара берет. Азирети Ибрахим алейхиссаламга түшүрүлгөн Ханиф дининин өкүмдөрү менен иш кылат. Анын пайгамбарлыгы күн өткөн сайын чар тарапка жайылып, алыскы Дамаска чейин угулат. Эл Алланын пайгамбарын көрүү үчүн Мадиян тарапка агылып келе башташат. Ак дин үчүн жол карытып келе жаткандары менен Азирети Шуайбтын жолугушуусуна күбө болуп, аны менен сыймыктануу үчүн жергиликтүү момун мусулмандар шаардын кире беришине чыгышат. Ошол кезде капыр калк жолугушууну болтурбоо, жергиликтүү момундарды тосуу үчүн кыянаттык жасоого далалаттанып көрүшөт. Албетте, Азирети Шуайб мынтип кежирлене беришсе, жок болгон коомдор сыяктуу азапка дуушар болуп, жок боло тургандыгын жөнөкөй тил менен түшүндүрөт. "О коомум, эсиңерде болсун, мага карата жасаган душмандыгыңар себептүү Нух коомунун же Худ коомунун же болбосо Салих коомунун башына келген сыңары башыңарды балейге салбагыла. Канткен менен талкаланган Лут коому силерден көп узакта эмес. Эгеңерден кечирим сурагыла, ага тообо кылгыла. Чындыгында менин эгем абдан мээримдүү, өзгөчө сүйүүчү", деп эскертет. Элди жетелеген аттуу баштуу бутпарастар Азирети Шуайб алейхиссаламдын мындай тусунушуна ыраазы болушкан эмес. "Эй Шуайб, айткан сөздөрүңдүн көбүнө түшүнбөдүк. Чындыгында биз сени арабызда келжиреген алсыз деп билебиз. Урууң эле болбогондо сени эчак дашбаранга алып өлтүрмөкпүз", дешет.
Кайратынан жазбаган пайгамбар: "Эй элим, силерге Алладан да туугандарым кадырлуу. Алланы артыңарга таштап жатасыңар. Албетте, эгем эмне кылып жатканыңарды билип, уруп алуучу" дейт. Капырлар болсо Азирети Шуайб пайгамбарды жана ага ишенгендерди өздөрүнүн бузулган ишенимдерине кайтпаса, мекендеринен кууп чыгарабыз деп айбат көрсөтүшөт. Акыры аларга насааттан да, эскертүүдөн да майнап чыкпачуудай абалга жетет. Алардын оңолушуна көзү жетпей, калган ишти жараткан Аллага тапшырат. Эч болбосо коркуу сезими пайда болуп калар деп Алланын азабын дагы бир ирет эскертип өтөт. Эгерде силерден бир тайпа мен жиберген нерсеге кабарга ишенсе, жана дагы бир тайпа ишенбесе, алар Аллах биздин ортобузда өкүм кылганга чейин ага сабыр кылгыла. Алла Таала өкүм чыгаруучулардын эң мыктысы. Коомдун аттуу баштуу текеберлери айтышат: "Эй Шуайб, сени баш кылып жана сага ыйман келтиргендерди элден чыгарабыз. Же биздин динге кайтасың" дешет. Ал эми Азирети Шуайб алейхиссалам: "Биз каалабасак дагыбы? Эгер Алла бизди ошол диниңерден куткаргандан кийин ага кайра кайтсак, жалганчы болуп Аллага чыккынчылык кылган болобуз. Эге биз Алланын каалоосун айтпаганда, силердин диниңерге кайтуу биз үчүн жакшы жышаан эмес. Эге биз бүт нерсени илими менен курчаган. Биз жалгыз гана Аллага таянабыз. О жараткан, биз менен коомчулуктун ортосунда адилеттүү өкүмүңдү чыгар. Өкүм чыгаргандардын эң мыктысы сенсиң" деп жаратканга кайрылат. Мадиян калкы өздөрүнүн бузулган адаттарына жана Азирети Шуайб пайгамбарга ишенгендерге каршы душмандарын уланта беришет. Мадиян калкы өздөрүнүн бузулган адаттарын жана Азирети Шуайб пайгамбарга ишенгендерге каршы душмандыктарын уланта беришет. Пайгамбардын эскертүүсүнө чычылаган капырлар аны жалганчы дей башташат. Акырында пайгамбарды баш кылып, ага ыйман келтирген кишилердин баарын Мадиян аймагынан кууп чыгарын айтып, эскертүү беришет. Акырында Шуайб пайгамбар алардын туңгуюкка кептелип калганына жана андан чыгара албасына көзү жеткен соң: "О коомум, андай болсо, колуңардан келгенин жасагыла. Мен да көрсөтөм. Шерменде чыгара турган азаптын кимге келгенин жана кимдин жалганчы экенин жаның жакында көрөсүңөр. Күткүлө, мен да аны силер менен бирге күтөмүн" дейт. Мадиян элине келген азап. Ошентип мээримдүү жараткан Азирети Шуайб алейхиссаламды жана ага ыйман келтиргендерди өз ырайымы менен куткарат. Залымдарды коркунучтуу кыйкырык каптаганда, алар турган жеринде тизелеген бойдон отуруп калышат. Анан аларды коркунучтуу зилзале алып, турган жерде сулап өлүшөт. Азирети Шуайбты жалганга чыгаргандар кудум ал жерде жашабагандай болуп кырылышат. Ооба, Азирети Шуайбты жалганга чыгаргандардын дал өздөрү зыянга учурашат. Ошентип, Мадиян калкы бузукулук, айла-амал колдонуу, адилетсиздик, Аллага жана анын пайгамбарына ыйман келтирбөө сыяктуу оор күнөөлөрүнүн жазасын алышат. Коомунун кыйраган абалына карап, Азирети Шуайб: "О элим, чындыгында эгемдин баянын силерге жеткиздим. Силерге насаат кылдым. Капыр журт үчүн эмнеге кайгырмак элем" дейт. Алар жерде эч качан жашабагандай тыптыйпыл болушат. Самут эли Алланын ырайымынан оолак калгандай эле, Мадиян эли да ырайымдан четте калат. Айка эли. Азирети Шуайб пайгамбар өзүнө ыйман келтирген момун пенделер менен бирге Мадиянга жакын бакдарактуу, жапжашыл шалбалуу, ырыскысы мол Айка деген жерге барып, ал жердеги инсандарга туура жолду көрсөтүүгө милдеттендирилет. Калың токойлуу бул жер Кызыл деңиздин Мадиян аймагына чейин созулган аймак болуп эсептелет. Андагы жергиликтүү калк айкалыктар, же болбосо Айканын калкы деп аталчу. Азирети Шуайб туш тарабы жараткандын кооз табияты менен курчалган, байлыгы ашынган, бирок таухид менен туура жолдон тайган Айканын элине да ак жолдун жарчысы болуп жөнөтүлгөн. Бирок Айканын эли да пайгамбарларды жалганга чыгарчу болду. Чындыгында Айканын эли залым адамдардан болушту. Айка эли Мадиян элинен эч кандай айырмасы жок эле.
Алардагы соода сатыкта каршы тараптагыга арзан жана көпкө алышкан. Айка эли Мадиян элинен эч кандай айырмасы жок эле. Алардагы соода сатыкта каршы тараптагыга сөзсүз зыян келтирип алдашкан. Бир нерсе алганда арзан жана көп алышкан. Ал эми сатканда кымбат баада аз беришкен.